Hello everybody, today we have another sound or rule in phonics or phonetics we'll learn in American accent. Урматтуу англис тилин үйрөнүүчүлөр, бүгүн англискийдеги кээ-бирки эрежелерди үйрөнөбүз. Алардан бирөөсү кандай деген NT. NT деген билесиңерби? N'дан кийин T келсе англис тилинде n'dan keyin T gelse, eğer basım oşo n'dan murda bolsa, oşol vaqtda ne otken T'ni okup etkenbiz. T, DNTL bilgeningizlerde 4 tango var. DNTL murda sabaqtары tökönbüz. Oşol DNTL 4 tangаны aytarda tilibizin uçu tişizge tibet arttana diye. DNTL. Oşol jerdegi 2 NT oşol jerden kelet DNTL. Alemi basım andan murda boluş керек. Ошол убакта эмне болот? Ошол убакта бизде англисче айткандай silent T after N. Silent T окулбайт деген билдирет. N'дан кийин T келсе, T окулбайт. Эволюция боюнча T биринчи D-га айланат. Мисалы 20 дегенде T D-га айланат. 20, анан 20 деп айтып жүрүп аягында T эмне болуп калат? Окулбай калат. Мындай убакта T эмне болот экен? Окулбай калат. N'нын өзү эле окулуп калат. Ушул эреже менен окулган сөздөрдү айтып көрөлү. Көргөнүздөр бул жерде сөздөрдүн ошол NT, NT келген сөздөр бар. Ошол жердеги сөздөрдү окуп көрөлү. Биринчи менен окуңуздар, андан кийин бир американка менен чогуу окуйбу. Биринчиси interview. Көргөнүздөр T окулбай interview. 20. Disappointing. Accountable. Dentist. Intellectual. Quantity. Advantage. International. Center. Cantaloupe. Plenty. Santa Monica. Atlanta. Orange County. Sacramento. Могул жерде ката болуп калыптыр, бул T эмес, могул жердеги T окулбайт, ошондо at T окулат, бул жердеги T окулбайт. Atlanta. Эми болсо дагы бир окуп көрөлү, американка менен окулгандарды. Interview. 20. Disappointing. Accountable. Dentist. Intellectual. Quantity. Advantages. International. Center. Cantaloupe. Plenty. Santa Monica. Atlanta. Orange County. Sacramento. Эми келиңиздер ошол NT эрежесиндеги сөздүн ичиндеги NT эрежесинин сүйлөмдө колдонуп көрөлү. Мисалы, могул жерде көргөнүңүздөр сүйлөмдөрдүн ичинде колдонот advantages. So, let's read together. Чогуу окуйлу. There are many advantages to working for that international company. I'll be disappointed if they don't call me for an interview. I hear they're looking for someone with interpersonal skills and plenty of energy. It's only 20 minutes from Santa Monica. Көргөнүздөрдө бул жерде сөздөр advantages, international, disappointing, interpersonal, interview, plenty, 20, and Santa Monica. Дагы бир жолу окуп көрөлү. There are many advantages to working for that international company. I'll be disappointed if they don't call me for an interview. I hear they're looking for someone with interpersonal skills and plenty of energy. It's only 20 minutes from Santa Monica. Көргөнүңүздөрдө there are many advantages, disappointed, international, interview, interpersonal, plenty, and 20 in Santa. Ал эми көргөнүңүздөрдө бир сөздүн ичинде NT келсе да, NT, бирок басым NTден
ушул энтиден кийин болсо, анда тыны окуйбуз. Мисалы, бул жерде кантайбыз? Internal. Тыдан кийин келет, internal. Internal эмес, internal. Ал эми бул жерде болсо intelligent. Intelligent эмес, intelligent. Ал эми interview дегенде interview же интернет дегенде internet болот, бирок тыдан кийин ударение келсе, басым келсе, анда тыны окуйбуз. Internal, intelligent. Көргөнүңүздөрдөй, ушул эки сөздү көргөнүңүздөрдө тыны албетте окуңуздар. Ошондуктан бул internal, intelligent. Ал эми эгер көргөнүздөрдө ударение энтиден мурда келсе, анда айтканда silent, анда ты окулбай калат. Анда internet, international, dental, dentist, ошол сөздөрдө ты окулбай калат. Ошол сыяктуу 20. How old are you? I'm 25 years old. 25, for example. Көргөнүздөр, 25 жашындамын деген I am 20. Дагы бир жолу көрүшкөнчө, саламатта болуңуздар, англисчени үйрөнүүнү уланта бериңиздер. Келечекте албан ийгиликтер каалайбыз. Take it easy, bye.